Dostlar, 40 жаш 7 дуан жана Ош облусунун жигиттери беттешип жаңы эле оюндан чыгышты. Мынакей. Оюндан кийинки ушундай талкуулар өтө күчөйт. Оюндан кийин мисалы сен неге антпей койдуң, сен неге мынтпей койдуң? Буюрса мындайча айтканда талкуулар чоң болот бердечи. Азыр бир жигиттерден кыска суроо кылалы. Бузаке, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кандай? Жакшысыздар, бала чака амалжан. Бул кызуу өтө катуу жүрүп атат го, талкуу. Эмне жөнүндө сөздөр? Жок, мен сиздердин сөзүңүздөргө аралашып калдым. Минсең болмок, тигинсең болмок депчи. Эми оюн болгондон кийин ушундай боло берет да, өйдүлүй боло берет. Анча-мынча кемчиликтерибизди бер жактан карап тургандарды айтабыз. Бизден кемчилик кетсе, бияктан балдар айтат, минтпейт белеңиз, тигинтпейт белеңиз дегенде анан бул биринчи эле оюн эмес, астыда көп оюндар бар, анан кемчиликтерибизди түстөгөнгө көч бара-бара түзөлөт дейт го. Ошо кемчиликтерибизди оңдоп түстөп элге жакшы оюн тартуу ылайык деп аракет кылып кемчиликтерибизди түзөп атабыз. Ызыгында басып калган жакшы да. Ызыгында басып калыш керек. Сөздүн убагында айтпасаң сөз атасы өлөт дейт. Баракелде. Ошо убагында мындай кылдың, бериң туура эмес болуп калды. Берден туура болду. Как раз ошо моментте бардың эле гол жараттың дейсиң, айтасың. Ошо моментте барбай койдуң эле, мынакей гол болбой калды деп айтасың. Ошо кемчиликтерибизди нары бери кылып түгөлдөп атканбыз. Эмкиде мындай ойногула, тигиндей ойногула деп кемчиликтерибизди айтып калдылар мен. Баракелде. Бул ийгилик. Оюн талаазы кандай болду бүгүнкү бет? Оюн талаазы жакшы. Бу командадагы Оштун командасы аябай мыкты команда. Элдин баары эле билет. Жети область билет. Арасында жакшы оюнчулар жүрү, бабыштар жүрү. Высший лигада ойноп жүргөн жигиттер. Азыр эми жашы келип, бишчилап, картайып, аркабыздан ээрчип, 40 жашка чыгышып калыптыр. Эми бияктан кайра оюн көргүзүп атабыз. Биз эми элдин баары эле берет, биз 40тан өтүп калдык. Анан бул спорт деген эрегиш оюн да. Эрегишпесең, бирөөгө эрегишип спорт кылып тер төкпөсөң, маңдай териң төгүлбөсө, спорттон жыйынтык чыкпайт. Спортко мээнеттеш керек, тер төгүш керек, анан ылдыйкы муунга жол көргүзүш керек. Алар бизди көрүп эрегишиши керек. Ой, тигил аксакал 50-дө чыгып жүрүптүр. 50-дө чыгып алып көкмөр чабып жүрү. Ага караганда мен жаш эле турбайммы деп намызын ойготуш керек. Анан биз ылдыйкы муундарга кичине эрегиштирип, ошолорго үлгү болсун. Монтип спортту кыргыз элибиздин ата бабадан калган оюн улантайлы деп ылдыйкы муунга жакшы ийиз калтырганга аракет кылып атабыз. Ушуча жокмунбу? Ушу бу деле чабып жүрбөйбү? Ага караганда мен деле дуруз элемин деп кичине эрегишсин, бизди көрүп намыстанышсын. Эрегишип ушу ата бабасынан калган спортту будан нары улантсын. Буйра Кудайым буйруза. Ат жаламан болсун, жеңил болсун, өстөр үстүндөгү улакчыларыбыз, балбандарыбыз аман болсун. Кырсык курсугу жок ойношсун, урушуп талашпасын. Бул оюн бир күндүк эле оюн эмес. Бүгүн күн батса, эртең өлбөгөн пендеге күн чыгат. Урушпай, талашпай, жакшынакай болуп, бири-бирин аяп, жыгылып баратса, ошону тебелетип кетпей, кармап тургузуп калып, ошентип боорукерлик менен чапса эле бул оюн астыга жылы берет. Кара ниеттик кылып койсоң бул эми мал да. Аңдып койсоң эле тиги эңкейип атканда ат салып койсоң аделе травма болуп калат. Анан ага кара ниеттик кылсаң бир күнү сага кара ниеттик кылат. Ошон үчүн кара ниеттик кылбай жакшы ойнош керек. Кичүүлөргө үлгү болуш керек. Баракелде. Бузаке, бул атты мынча жазап чыккансыз. Бул эми кыргыз ырым-жырымыбыз менен жүрөбүз да. Анан ошого ырымдап. Ырымдап ушундай кылып эл атка алаксыбасын деп ислам дининде деле бар, кыргызыбызда деле бар, көз тиет деген. Көз алып качты. Бул эми бул эмне болду экен деп көптөр эле ушу атка көп көңүл бурбай ушу жылтырактарына көздөрүн көбүнчө ушуга кызыгышып калат да. Анан кийин ошо көздөн эми баары Алла Тааладан, анан эми бул эми ырым-жырым кыргыз эли. Ошого эле жылтырактарды кичине ырымдап кызылдарды тагып койгом. Баракелде. Бузаке, азыр мен сырттан жаңы келип атып, сиздин баягы тебетегиңизден, анан сиз баягы жалаң эле ушу көп жылдан бери көрүп жүрөм, баягы чыпыйган, учкай, чакан күлүк аттарды эмес, ошондон таанып калдым да. Мен эми бу учкай ат, күлүк ат чабып жүргөнүмдүн себеби бар. Мен өзүм анча палбан жигит эмесмин. Бир 100 кило болсом дагы кичине жоон жолпу, мындай күчтүү ат минет элем. Анан ал күчтүү аттарды жоон жолпу балбан балдар миниш керек. Такымга басып алып, жетелетип, казандан казанга чейин сүйрөп жүрө бергенге
Менде анча күч жок. Меники бир 15 секундтук, бир 1 мүнөттүк эле күч бар. Эптеп эле дододон качып чыкса, күлүк аттарды, ошон үчүн учкай, күлүк аттарды чапканым себеби ошол. Бир 15 секунд эптеп дододон чыдап басып турсам качып чыгат, анан нары көзсөй алып качканга аракет кылып, ошон үчүн учкай күлүк атты чапканым себеби ошол. Паз алып турбу? Паз алып күлүк ат чапканым себептери. Жаныбар. Жана акыркы салымыңызда куюнчун боло кетти го бул аргымак. Бул жаңы үйрөтүп келаткан аргымак, өзү англичан. Ата тектер англичан. Тайгунанында аламаңа чабылып жүргөн, результат көргүзүп. Азыр көкмөргө үйрөтүп атабыз, буйруза. Жакшы, эки азый. Таластагы Миша деген инимдин аты болчу. Ошодон алдык, өзүбүз үйрөтүп чабып жүрчүк. Аты Шумкар. Шумкар. Жаңы үйрөнчүк эң чоң оюндардын бири эле ушу бүгүнкү оюндары. Жаным. Мурун майда чүйдө оюндарга ойноп атчык, айыл өкмөттөргө, райондорго. Баягы сиз чабып жүргөн кара сур деле ушундай эле, бою бар. Адагы ушундай болчу. Аракети. Кара сурум, тиги шер карам бар эле, кара балта, самурай, өткөндөгү шер кара, азыркы сергүү байке чабып атат. Шер байкебиз. Андан кийин муну тарбиялап, муну чабып атам. Баракелде. Кудайга шүгүр, жакшы кыргыз элимде той боло берсин. Ат үстүндө ушу көкмөр чабып жүргөн балдарыбыз, кыргыз эли аман болсун. Кыргыз элибизге, мамлекетибизге тынччылык, токчулук болсун. Мамлекетибиз күчтүү мамлекеттердин арасына кошулсун. Чоңдорубузга иман берсин. Калыс болсун бардыгыбызга. Ошо кыргыз эл тойдо эле бири-бирибизге бата берип жүрө берейик. Баракелде. Жакшы. Айтканыңыз келди. Игилик, Бузакан. Сизге да чоң рахмат. Аман эзен. Сиз да бала чакаңыз менен аман эзен. Жакшы жүрүңүздөр. Чоң рахмат. Мына достор, Жети Дуан командасы. Дагы деле жигиттер оюндан кийин бири-бири менен баалашып. Жигиттер, ассаламу алейкум. Жеңиш кут болсун. Алла разы болсун. Алла таала эки күнүн бактылар берсин. Рахмат туган. Сизге де ишиңизге келет. Бая эми утуп чыккандан кийин мындай көп деле Утуп чыккандан кийин көңүл бар унутулуп калат да. Утулсаң менен бири-бирибизге Оорган жердин бар Ай жок, жакшы болду. Коебуз иншалла. Алла жардам берсин. Күчтүү экен команда. Команда күчтүү, аттар да күчтүү, көрүп атсыздар, а? Бу дээрлик эки тайм, Додобуздун заштары да күчтүү булар. эки тайм таймашып барып анан 3-чү таймдын аягында салып кетпедиңер. Бага чейин тең ата эле таймаштыңар го. Биздин аттар жеңил болуп кетти окшойт да. Алла жардам болду. Иншалла. Биздин аттар самдагайлыкка Баракелде. Солду. Дагы кандай? Оюн талаасынан айтчу жаңылыктар бар, туган. Мына бүгүнкү жетекчилер жакшы кылып турат. Пойлага суу улам чачып, өйдөн кырстан ат чалып жеңил болду. Жыгылгандар там алгандар аз болду. Эми Кудай буйрса эртеңки оюнга даярдык. Азыр кеттик, бар аттар тазайбыз, карайбыз. Эртең талас менен чыгабыз эми. Ошондо азыр 3 команда чыкса группа ойношобу, айланып, жагандай болот. 4 команда чыгат. 4 команда. Биз подгруппадан 2 команда чыгыш керекпиз. Б командасынан 2 группа чыгыш керекпиз. Төртөө финалга ойнойбуз эртең биз. Финалга. Утузак 3-4-кө. Утузак 1-2 ойнойбуз. Эртең талас менен беттешебиз, Кудай буйрса. Талам күч кубаттын бери келдиңер. Талас менен. Бу жерде деле жарым эле талас го. Булардын дуан берде көлдө бар. Аралаш. Аралаш достор. Gölden var, çiğdön var, gölden şiğdön var. Баракелде. Чүйдүк балдар бар, таластык балдар бар. Жакшы экен, жигиттер анда. Мен сизге да Алла разы болсун, Нуртуган. Рахмат. Жакшы. Урмат. Сен кандай дейсиң бүгүнкү азыркы беттеш боюнча? Беттеш боюнча устилиган балдар орда, тиги кырчаштардагы. Оюн 2 тайм көрүнүш тең эле жүрдү. Анан 3-чү таймда биздин аттар biraz учкай болуп калды окшойт улдамыраак. Ошонун негизинде biraz оюн жүрүп кетти. Жакшы. Кырсык-курсугу жок аман экен, жакшы ойын. Жана бир 2-3 моментте баягы biraz талаштуу учурлар болуп калды окшойт. Баягы калыс ортого келип карап, ары барып, бери барып келип атты. Эңкейгенде адам кат салган болуп калды biraz. Ошол боюнча. Анан кийинчи орто бияктан дагы токтотуп туруп барып сүйлөшүп кайра келишти го. Очко эмне түшпөй калды болду, эмне болду? Ал жагы Экинчи очко же 3-чү очкодо болуш керек, жогорку казандачы. Ошол спордо болду, эмне спор болду? Очко спор болгон жок. Башка нерсе?
скор болды жана кол салып кармап калды деген жери. Жөө түшүп түрүп койду деп, жерге түшүп түрүп койду деп. Ошодан болду. Ал кандай болду эле негизи өзү? Негизи жерге түшкөн тияктан камерадан караткан жок аны. Судья гол деп койду, ошо менен гол болду. Ошончо калды. Тренировкада жок. Баракелде. Урмат. Аман-эсен жакшы ойун болду. Баракелде. Ийгилик. Аллага шүгүр. Бул дагы эми сон нерсе да жигиттер туурабы? Мелдеш жакшы, дайыма эми спорт жакшы да негизи. Жакшы уюштуруп койду да. Федерация жоморат 40 жаш кылып койгонуна. Жакшы ойун болду. Бат эле картаймак эмес. Убакыт өтө берет. Эртең эле, мисалы эртең деле ошол оюнчулар силердин артыңардан келет да баарыбирчи. Эми бул 40 жаштын бир чети. Чалсаңыз. Бер. Бир чети 40 жаштын могу 40 жаштан ашып алган оюнчулар мурда баары эле ушулардай жаш болчу да. Ушулар унутулуп кетпей, ушинтип элдин аразында оюн элдин астында эл менен жүргөнү бул. Ушундай чоң сыймык мына 40 жаштын оюнчулары. Унутулуп кетпейчи. Анан буйрса могу жүргөн балдардын арасында жогорку лига, биринчи лигадагы балдар деле ушул жашка чыгат. Алар да ошол унутулуп кетпей, жашка чыгып оюн көрүп элдин астында жүргөн. Бул жакшы. Баракелде. Балким эртең мисалы башка Казакстан дейсизби, Өзбекстан дейсизби, ардагерлердин ортосунда мелдеш болуп калышы мүмкүн, туурабы? Дайын турган жакшы да. Ал албетте болуп калышы мүмкүн ал. Анан 40 жаштан өйдө оюн болуп калса эми биринчи сборная Кыргызстанда түшкөнгө шарт бар да. Ооба да. Бул командадан бул бала деп алса, жаңылбайт өстүрүп тандап. Даяр турат, а? Даяр. Баракелде. Жигиттер, ийгилик анда кийинки оюндарыңарга. Кеттик достор анда. Эми